жаңы мектепке келип жаңы ийгиликтерибиз дагы болуп жатат. Быйыл окуу жылында районный олимпиададан 3 кызыгыс орун алды. Орус тил сабагынан мугалим Эскадыркулова Назгүл Искендеровна 1-3 орунду ээледи. Анан кыргыз тил сабагынан 3 орунду ээледи. 10 класстын окуучусу Айбек кызы Камила, мугалими Атабаева Айтгүл Абдыкадыровна. Орус тилден жеңген 1 орунду алган кызыбыз 9 класстын окуучусу Тыныбекова Сезим, 3 орунду алган кызыбыз 10 класстын окуучусу Урмат кызы Медина. Ошентип кийинки конкурста, жоокерлер конкурсунан дагы республикада 1 орунга чыктык. Районду жеңдик, областтан республикада 1 орунду Уламбек кызы Элиза алып, плазменный телевизор белек алдык. Ошентип анан кандай конкурстарга болсо дагы аябай активдүү катышып жатабыз. Спорт боюнча да абдан ийгиликтерибиз чоң. Биздин дене тарбия мугалимибиз Өмүрбеков Тимур өзү илими бар, дзюдо боюнча Ливанга, Кытайга чейин балдары барып, коло медальдарды алып келген. Өзү дагы абдан күчтүү спортсмен, күрөшкө, эркин күрөшкө катышып, 1-2 орундарды алып келатат. Грамоталары бар, көргөзсөң болуп атат, кандидатура келебиз. Анан волейбол боюнча белдеш уюштурдук. Мына биз спорт залыбыз бар. Волейбол боюнча белдештер жүрүп, класстар арасында белдештери болуп, 11 классыбыз 1 орунду алып, абдан кызыгуу көп. Эми кийинкиси настольный теннис, анан баскетбол оюндардын баардыгын үйрөнүп жатабыз. Биздин зал кардиосубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинде биз көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Ошол иш-чаралардын ичинде Аламин район директорлорунун көркөм окуу конкурсунда 1 орунду алгам. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинде окуп, көркөм окуп. Андан кийин Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгына катар өткөрүлгөн райондук иш-чарада жигердүү катышкандыгыбыз үчүн дагы Аким Намазалиев Алтынбек Абдысаламовичтин дипломун алганбыз. Андан кийин ошол эле Чыңгыз Айтматовдун залын жасалгалоо үчүн дегенде сертификат алганбыз. Кемелова Фелизатта өзү комузчулардан жакшы четкен жана Устат Шакир борборунун мугалими. Ошо бизге бир жумада 2 жолу келип, ошо комузчуларды үйрөтүп кетип турат.